Кече кечинде Ош аэропортунан 13 жаштагы кыз уурдалды. Бул тууралуу облустук жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Аны Kia К5 үлгүсүндөгү унаа менен Баткен облусу тарапка алып кетишкен. Кыздын ата-энеси милицияга кайрылып, перехват планы жарыяланган. Натыйжада машина Ноокат районунан кармалды. Анын айдоочусу 31 жаштагы Кызыл Кая шаарынын тургуну болгон. Иштин материалдары райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин атын жамынып ишкерлерден ири өлчөмдө акча алган делип, Оштун 2 тургуну кармалганын мамлекеттик комитет билдирди. Маалыматта шектүүлөр Ош шаарындагы башка бирөөгө таандык батирди документин жасалмалап сатып жиберишкени айтылат. Кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилди, тергөө иштери улантууда. Атайын кызмат алдамчылык үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертип, кармалган адамдардан жапа чеккендер болсо, УКМКнын жерлердеги бөлүмдөрүнө кайрылууга чакырды. Бүгүн 24 сентябрда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана сот укук маселелери боюнча комитетинде Аскар Акаевдин экс-президент макамын кайтарып берүү боюнча жазган арызы каралды. Комитет Аскар Акаевдин жазган арызын канааттандыруудан баш тартуу чечимин кабыл алды. Жыйында депутат Гуля Кожокулова депутаттык комиссия түзүү сунушун айтып, баары мыйзам чегинде каралуусу керектигин белгиледи. Ал эми депутат Жанар Акаев комитеттин чечимин арызды канааттандыруудан баш тартуу сунушун айтты. Мурдагы президент Аскар Акаев ушул жылдын 5 сентябрында Жогорку Кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп кат жиберген. Экс-президент макамын алгандар кол тийбестикке ээ болот, мамлекеттик кайтарууга алынат, кызматтык унаа берилет, медициналык кызмат үй-бүлө мүчөлөрүнө акысыз көрсөтүлөт. Ошондой эле экс-президент макамын алган кишиге мамлекеттик дачалардын бири өмүр бою колдонууга берилет жана башка кошумча артыкчылыктар каралат. 3-чү элдик курултай 20 декабрда Бишкек шаарында болот. Президент Садыр Жапаров кол койгон тиешелүү жарлык Эркинтоо мамлекеттик гезитинин 24 сентябрдагы санына жарыяланды. 3-чү элдик курултайга 700 делегат катышат. 24 сентябрда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана сот укугу маселелери боюнча комитетинин жыйында элдик курултай жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоору каралып, биринчи окууда кабыл алынды. Министрлер кабинети элдик курултайга шайланган делегаттарды 1 жылдык мөөнөткө шайлоо боюнча мыйзам долбоорун колдобой тургандыгын билдирди. Элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Абдылдаев мыйзамда бир топ карама-каршылыктар бар экендигин жана баш мыйзамдагы айрым беренелер иштебей жаткандыгын белгиледи. Аталган мыйзам долбоору ушул жылдын март айында коомдук талкууга коюлган. 2023 жылдын 29 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган. Анда делегаттардын саны 1070-тен 700гө чейин азайган. Мопед айдагандар үчүн айдоочулук көлүккө жаңы категория киргизүү каралууда. Айдоочулук көлүккө атайы мопед айдоочулары үчүн жаңы категория киргизүү пландалып жатканын Ички иштер министрлигинин жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Анда айтылгандай, эми айдоочулук көлүктө бул категория А1 деп белгиленет. Эреже кыймылдаткычынын күчү 50 кубтан ашпаган транспорт айдоочуларына тиешелүү, долбоор жакын арада коомдук талкууга чыгарылат деп айтылат маалыматта. Чет элдик студенттер үчүн ректорлордун жоопкерчилиги күчөтүлөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкта айтылган. Өлкө башчысы министрлер кабинетине миграциялык процесстерди оптималдаштырууну тапшырды, анын ичинде төмөнкүлөр кирет. Бирдиктүү терезе принциби боюнча чет элдиктердин өлкөдө болуу тартибин жөнгө салуучу документтерди тариздөө жана алардын эмгек ишин жүзөгө ашыруу жол жоболорун оптималдаштыруу боюнча чараларды иштеп чыгуу. Тышкы эмгек миграциясы чөйрөсүндөгү мыйзамдарда каралган комиссиялык кароонун жол жоболорун токтотуу менен чет өлкөлүк жумушчу күчүн тартууга республикалык квотаны бөлүштүрүү тартибин кайра карап чыгуу. Жарлыкта ошондой эле чет өлкөлүктөрдү жана жарандыгы жок адамдарды Кыргызстанга чакырган же кабыл алган адамдар тарабынан аларды каттоонун жана жашоого, жүрүүгө, жашаган жерин өзгөртүүгө, өз убагында чыгып кетүүгө, укугуна документтерди тариздөөнүн белгиленген тартибин бузгандыгы үчүн айыптын өлчөмүн көбөйтүү каралган.